Биздин келечек балдар бакчабыз Лейлек районундагы Исхак Разаков айылында жайгашкан. Азыркы мезгилде бала бакчада 5 тайпада 140 бала тарбияланып келет. Бала бакча мамлекетибиз эгемендүүлүккө ээ болгондон тарта 2005-жылдан баштап иштеп келе жатат. Келечек балдар бакчасы ынтымактуу коллективдин тынымсыз жигердүү эмгектенүүсүнүн негизинде мамлекеттин талабына ылайык иштеп, керектүү окуу куралдары менен жаңы усулдарды пайдаланып, балдарга татыктуу билим берип, жаналарды сапаттуу тамак аш менен камсыз кылып, ошондой эле көптөгөн мамлекет тарабынан уюштурулган ар кандай сынактарга катышып, жеңүүчү болгондуктан мамлекет тарабынан көптөгөн сыйлыктарга ээ болду. Тарбиялануучуларды керектүү буюмдар менен камсыз кылып, аларга жакшы таалим тарбия бергендиги себебинен элдин ишенимин актады. Ата-эне бакча жетелеп, бала өстүрөт мээрим менен бөпөлөп, жүрөгүнө уяласа чоң сүйүү, келечекте элдин жүгүн көтөрөт демекчи. Биз дайыма балдардын жакшы тарбия сапатына, ошондой эле бакчанын өсүп өнүгүшүнө дайыма ата-энелер менен тыгыз иштеп келе жатабыз. Ошол ыкмаларды сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Ар кандай даталык күндөрдө кызыктуу иш-чараларды өткөрөбүз. Ата-энелер менен биргеликте кызыктуу жолугушууларды квартал сайын өтүп турабыз. Ата-энелер менен биргеликте ишемдиктерди уюштурабыз. Эмгектенебиз, жана сейилдөөгө чыгабыз. Ата-энелерди бакчадагы ар түрдүү иштерге ашар жолуна чакырып турабыз. Ата-энелерди тарбиячылардын ролуна тартабыз. Разаков айылында жашаймын. Больницада врач болуп иштейм. Эки немерем ушул бакчада тарбияланып жатат. Экөө эки бакча группада. Бакча балдар бакчанын шарттары жакшы. Немерелердин, тарбиячылардын жана нянькалардын кызматтары өтө жогору деңгээлде. Дайым балдарыбызга жакшы эмелерди үйрөтүшөт. Байрамдарда жакшы оюн жоокторду уюштуруп беришет. Тамактар да жакшы, тарбиялар да жакшы. Ушул бакчанын кызматкерлерине чоң рахмат айтам. Мен Насипова Гүлмира, Разаков айылынын тургуну болом. Ушул бакчада мен неберем тарбияланып жатат. Неберемди күндө ушул бакчага алып келип турам. Неберем бакчага келгенден бери көп нерселерди үйрөнүп жатат. Ырларды, жомокторду, бий бийлегенди үйрөндү. Ушул бакчанын коллективине ата-энелердин атынан ыраазычылыгымды билдирем.
коомдук эмес уюмдар менен дагы иштешип мына ушул темир тосмолорду арис коому мына ушул бизге бакчабызды айлантып темир тосмолорду тосуп берди. Мына бизге күрүч, май, горох, уун менен камсыз кылып бизди мына ушул даражага жеткизип койду. Биз Мерске уюм менен 8 жыл бирге иштешип, азыркы күндө өзүбүздү да камсыз кыла турган даражага жетип калдык да. Мерске уюму бизге мына ушул даараткананы дагы салып берген. Айыл өкмөтү тарабынан болсо бизге ашкана салды. Айыл өкмөтү мына ушул ашкананы талапка жооп бере турган шарттарга ылайык бизге салып берди. Мына ушул эмелерди айыл өкмөтү, ушулардын бардыгын айыл өкмөтү бизге жасап берди. Мына 2 бешеткабызды жаңыдан полдоп берди. Бул мына ошо жайкы балдарын эс алуучу, ойноочу жайларыны мына ошо бул дагы болсо айыл өкмөтүнүн жардамы менен мына ушул иштер аткарылды.